Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер. Көчөдөн бери талкууланып аткан жол эрежесин бузган водительдерге штрафтарын көтөргөнүн боюнча өзүмдүн жеке оюмду айткым келип атат. Чын эле эгерде мас болуп алып айдаган шопурларга дели водительдерге 1 жыл эмес 3 жыл деле лишение прав кылып салса макул дейбиз да. Бирок ошо штрафтарды 15 миңге чейин көтөрүлгөн. Менин оюмча бул абдан эле көп суммада, анткени биздин жогорулдор негизи биздеги Кыргызстандагы машинанын санына эч кандай дал келбейт да. Көбүнчөсү мына водительдер билет, жолдорубуздун акыбалы аябай эле плачевный деп айтсак болот, анткени мына эми сплошной линияны кечип өтсө 5 миң сом штраф дегенине, бизде деген түз эле кетип баратсаңыз жолдо обязательно бир яма чыгат да. Аны буйтап өткөндө двойной полосаны обязательно кечип кетесиздер. Анан бизде көптөгөн эми маршрутка айдаган водительдер, такси айдаган айдоочулар да, алардын баары эле жумуш жок болгондуктан алар ошо таксовать этишет да. Күнүмдүк тамак ашын оокат кылышат. Анан карап көрсөңүздөр, бир жолу штраф кылса 15 миң сом болуп калса, бул ошондо бир айлык маянасынын жарымын эле штрафка төлөгөн атат да. Экинчиси болсо, мына 3 миң сомдон штрафың көп болсо, штраф стоянкага барат дейт да. Эми акчасы жок болуп эме кылды, нарушение кылды, анан штраф төлөй албай атса, анын машинасын алып штраф стоянкага кылып, баяктан да өзүнчө акча төлөп, азыркы мына могу кылып аткан штрафтарды көбөйтүү, патенттердин акчасын көбөйтүү, эме обязательное медицинское страхование деген, бул жөн гана эле бюджетте эчтеке акча жок болуп аткандыктан карапайым элдин жон терисин сыйрып эле болгон акчасын эптеп мамлекеттин казынасын толтуруу деген эле бир максат болуп калды окшойт да. Чынына караганда азыр элдердин жашоосу абдан оор болуп атканда, жеңилдеткен мыйзамдарды ойлоп таппай эле тескеринче ошо элдин мына канын соргон бир мыйзамдар чыгып атат да. Бул жакшылыкка апарбайт го деп ойлойм да. Ошон үчүн урматтуу бийлик бутагындагы адамдар, штрафты 15 миң кылганда дагы ойлонуш керек да. Кайсы акча менен төлөшөт? Эгерде средний зарплата Кыргызстанда 18 миң болуп атса, бул эң ылдыйкы зарплата эмес, бул средний зарплата. Анан ылдыйраак айлык алган адамдар бир нарушение кылып алып, анан аны төлөп коюп, анан үй бүлөсү ачка отурабы? Эмнегедир мамлекеттен акча алар да, ошол эле пособие, ошол эле пенсияны мындай бир өзүңөргө жеңилдетип алгансыңар да. Ушунча эле бере алабыз, туура түшүнүп койгула, акча жок, мамлекет 30 жылдан бери урдалган, тоңолгон депчи. Анан карапайым элдерге келгенде, алардын жашоо шартын эч кандай карабайсыздар. Алардан эптеп эле азыркы акыркы мыйзамдарыңар эптеп эле акчасын мамлекет тараптан алып алыш керек болуп атат да, мамлекеткечи. Бул туура эмес да. Элдин жашоосу азыр абдан эле оор болуп баратат. Элдер продуктлар өтө кымбат болуп кетти.